Assalamu alaikum dostlar. Көптен бері видеоға шықпай қалдық. Бүгін обзорда ушундай Kia Bongo 2.4 объемы газ заводской. Мынаке. Буга дизель куюлбайт, только газ менен жүрөт. Саната К5 эле заводской газ. Машинанын абалы өтө жакшы. 130 миң гана пробег чыккан, 131 миң. Идеал десек болот. 2020 жылы булар рестайлинг болуп кетти, ошо 2019 аягынан баштап ушундай чыгып калган. Ичинде кичине башкачараак. Комплектациясы да өтө жакшы, подогрев обдуфтары бар. Подогрев руля бар. Күзгүлөрүн дагы жылыткан системасы бар. Жети крючок. Бул эмес да таза борту. Бияка эчтеге деле кайда жүктөлгөн эмес да. Булар Кореядан баягы корлукту эле көрбөйт. Кичинекей нерсени жүктөп жүрөт. Ушундай достор. Так, ичине келип карасак. Сиденьянын абалы өтө жакшы. Мына артында спальниги да бар. Потолоктору да жакшы, эч кандай самсалап калган жерлер жок. Электропакет. Автодвигатель поворотника. Складывание зеркал да бар автоматически. Достар, 2020 ай, почти 2021. Сиденьянын абалы өтө жакшы. Таптаза, механика 5 стоп. Так, ичинде көрсөтүп кетейин. Ушундай руль келет, мультируль. Кожаный руль, достар. Карасаңыздар, абалы өтө жакшы. Таптаза десек болот. 131 миң чыккан. Бул жагында ушундай мафон бар, Bluetooth менен сразу. Янда выходтар бар, USB-ге кондер, печка бар тең иштейт. Жана бул жагында подогрев руля, обдув подогрев сидений, подогрев зеркал бар, анан складывание зеркал. Да, бул жагы койсок болот. Так, видео регистратор алды арты. Ушундай достор. Машинанын абалы өтө жакшы болгон, баллондор слабый экен, ама биякта арзан эле алмаштырып койсок болот. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар, бул клиентке алынды машина. Кыргызстанга жетип растаможкасы менен где-то бир 11ге жакын болот. Абалына жараша да. Ошо 11-ин тегерегинде расчет кылсаңыздар болот. Ушундай 2019-2020 жылкыларда, 21 ушундай жаңы версиясы. Атайын бизге ушундай дизель эмес, газ менен деп суранган. Себеби дизель кичине кымбатыраак болот экен дейт, анткени өз портер айтат экен, дизель менен газ менен керек дейт. Автоматын да карап жүргөн, автомат кичине кымбатыраак болуп калат экен. Жакшысы чыкпай койду, анан механикасын алдык. Бирок өтө жакшы. Айдап көрдүм өзүм да. Чек-чеген машина экен. Экономичный. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар, достор. Бир гана Bongo Porter эмес, башка да любой машина боюнча кайрылыңыздар. Так, көрөбүз.